Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон испанский чизкейктин рецептин менен бөлүшө кетейин. Бул чизкейк бир жегенде эле адамды өзүнө ашык кыла турган, сонун ооздо эрий турган өтө даамдуу чизкейктердин бири болуп саналат. Сиздер да сөзсүз түрдө жакындарыңыздарга жасап бериңиздер. Өтө даамдуу чизкейк болот. Видеонун соңуна чейин карап, менен бирге болуңуздар. Каналыма каттала элек болсоңуздар, каттала кетиңиздер. Алдыда дагы сонун оңой рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи бизге ушундай творожный сыр керек болот. Анын үстүнө шекерибизди салабыз. Андан кийин шекер менен творожный сырды жакшылап миксерлейбиз. Өтө көп миксерлештин кереги жок. Экөө кошулуп аралашса болду. Андан кийин жумурткаларыбызды бир-бирден кошобуз. Сөзсүз түрдө бир-бирден кошуп аралаштырганыңыз жакшы болот. Мынакей 4 жумурткабызды тең баарын кошуп алдык. Андан кийин бул жерде бизде сливки сөзсүз түрдө 33 же 35% болуш керек. Андан кийин бул жерде менде лимондун кабыгы, буну кошпой койсоңуздар деле болот. Эми баардыгы текше аралашкычакты миксерлейбиз. Испанский чизкейкти өтө көп миксерлебеңиздер. Текше аралашса эле болду, токтотобуз. Андан кийин бул жерде менде алдын ала эленген ун менен кукурузный крахмал экөөнү тең кошуп, дагы бир сыйра аралаштырып алабыз. Мынакей даяр болуп калды. Эми лопатканын жардамы менен чекелерин тазалап, астынан үстүгө карай аралаштырып, текшелеп алабыз. Мынакей ушундай абалда болуш керек, даярдап алдык. Эми формабызды даярдайлы. Менде бул жерде диаметри 20, алдына фольганы төшөп, чекесине ушундай пергаментный кагазды тоголок кылып төшөп чыгабыз. Эми даяр болгон массабызды коюп, ушундай тегиздеп кичине силкип койсоңуздар болот. 200 градуста 50 минутта бышырып алыңыздар. Үстү кызарып бышыш керек. Мынакей биздин чизкейкибиз бышып чыкты. Үстү ушундай кичине күйгүрөөк болуп бышканы оң. Азыр өзүнүн калыбына келип кичине пасаят. Мынакей ушундай кылып өзүңүздөр үстүн каалооңуздарга жараша кооздоп алсаңыздар болот. Үстүнө эми шоколаддан кошуп алып жесеңиздер, өтө сонун даамдуу болот. Жумшак, ооздо эрий турган чизкейк болот. Сиздер да сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгерде видео жаккан болсо, ой пикирлериңиздерди калтырып, лайк баса кетиңиздер. Бул мен үчүн өтө маанилүү. Алдыда дагы сонун рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам.